Нөшөрлөп жааган жамгыр Сузак районундагы Кызыл Тоо жана Мундуз айыл аймактарынын тургундарын түйшүккө салды. Жандан улам айылда сел жүрүп, бир топ турак үйлөрдү каптады. Жамиля Апышеванын да короосун суу каптаган. Абек малында болду, саат канча экенин билбеймин. Үйдө отурганбыз, калдыр-шалдыр болуп, ага чейин жамгыр токтоп жаап атты. Анан мындай болот деп ойлогон жокпуз. Бир маалда эле төктү, бир 5 мүнөттөй төктү да. Добул болду, анан катык жамгыр болду. Биринчи алдында азыраак суу келди. Анан эле аркасынан бир Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын маалыматына караганда, жолду каптаган суудан улам унаалар токтоп калган. Райондогу Кыз Көл айыл аймагына баруучу жолго кокту колоттон суу түшкөн. Кызыл Тоо айыл аймагынын Талабулак участкасында ошо бир кичинекей колоттон келген сел суулары Кызыл Тоо айыл аймагынын Мундуз айылы менен Кара Көл айылын байланыштырган деп 17 ишканасына караштуу автожолдо көпүрө сыяктуу темир кальцо, бетон кальцодон болгон сайыс убагынан бери жолдо курулган кальцого келип суу сел сууларынан улам сел калдыктары кальцонун оозун жаап калып, ошодон улам суу ашып, ал жерде бир 11 турак жайдын огороддорун каптаган, анын ичинен бир турак жайдын жертөлөсүнө суу кирген. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери учурда жерине барып тазалоо иштери жүрүп жатканын маалымдалды. Кечээ ошол эки участокто тең жергиликтүү тургундар, ошондой эле МЧСтин адистери бар, издөө жүргүзүп, ошондой жергиликтүү тургундардан бир 40 чакты адам чыгып, өздөрүнүн короолорун тазалоо иштерин жүргүзүшкөн. Андан сырткары баягы дептин жолдоруна кооптуулук жараткан жерлерде деп тарабынан бир погрузчик, ошондой эле айыл аймак тарабынан бир экскаватор жумушка тартылып, ошо кыйынчылык жараткан жолдорду калыбына келтирүү жумуштары жүргүзүлгөн. Үстүбүздөгү жылдын жыл башынан бери Жалал Абад облусунда экинчи ирет сел жүрүү катталган. Учурда чыгымдар такталууда. Ал эми сел жүрүшүнүн алдын алуу максатында адистер ар бир жаран жашаган аймактарды, арыктарды тазалап туруусун эскертет. Айдана Капарова, Замирбек Тойчубаев, Регион.